Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Nurlan Mırza mına Türkiye'den жаңы келip, аябай жакшы таасирлери менен бөлүшүп атасың. Ишти уюштуруу жагынан эмне айырмачылык байкадың? Ишти уюшуруу жагынан аларда бизге караганда ынтымак жакшы экен. Көптөп жамаатташып, мындайча айтканда бир уюшулуп алып бир иштер жасашат экен. Бирине бири ишеним жакшыртат экен. Бири-бири колдойт экен. Мисалы акылы бар, акчасы бар, баары биригип алып анан булар ынтымакташып бир бизнес ачып, бир ишти кылып, анан колдоо бирине бири жакшы экен. Мындайча айтканда жамаатташып окут кылышат экен. Анан эң негизгиси булар эмгекчил болот экен. Аларда жумуш эрте башталат экен. Эртең менен 6-7 эле башталат экен жумуш. Анан бизге караганда 1-2 саат көбүрөөк иштешет экен. Анан бизчилеп жайбаракат жүргөн адамды көрбөйсүң. Аябай эмгекчил. Анан жумушун өтө жоопкерчиликтүү. 5 мүнөттөгү жумуштан кечигет деген болбойт экен буларда. Талап ошондой экен. Жумушка наоборот 5 мүнөт эрте барат. Анан күтүп турушат. Анан жумушка болгон мамилеси өтө жогорку деңгээлде. Булар жумушун сыйлайт экен. Ар бир адам өзүнүн жумушун сыйлайт экен. Анан баардык жерде камера болгон үчүн дагы анан бирине бири болгон көзөмөл да жакшы экен. Бош турган адам болбойт экен. Алар эмгекчил адам болот экен бизге караганда. Анан ушу айырмалышуу көбүрөөк иштейт экен. Бизде негизи биз курсакты көбүрөөк сыйлайбыз да. Алар андай курсакка деле көп маани бергенин байкаган жокмун. Көп ашча тамактанганын деле байкаган жокмун. Бирок алардын жаратылышы, табияты ошондой окшойт. Мындай көп деле курсаң ачпайт экен. Мүмкүн жылуу болгон үчүн ошондойбу. Анан Жок, ал жакта деле силер сваркада иштедиңер да, ширет. Оор иште. Курсак ачпадыбы? Жок, ал оорун деле мен байкаган жокмун, себеби техникалары заманбап экен да. Бизге наоборот жеңилдей сезилип калат экен. Бардык сваркаң дагы ошол жогорку деңгээлдеги сварка. Иштеп аткан инструменттериң дагы бүт заманбап. Мисалы, ошол кезе турганбы, шлифовать турганбы, сваркалай турганбы, кайсыл аппаратың болбосун, жогорку деңгээлдеги аппараттар. Германия. Основной ошо фирма Германияныкы болот экен, буларда көбүнчө. Анан түрктөрдүн өзүнүн фирмалары болот экен, бирок көбүнчө ошо немистердин фирмаларына басым жасашат экен техникалар. Анан буларда мамлекет менен эң негизгиси элдин ортосундагы байланыш өтө тыгыз экен. Кандайча мисалы? Мисалы, ар бир жаран мамлекет болгон, мамлекетке деген ой өтө жакшы. Мамлекетке ушунчалык камкорлук менен мамиле жасашат экен. Мамлекет деген түшүнүк буларда өтө жогору турат экен. Мамлекети дагы ошол өзүнүн жаранын коргой билет экен. Өзүнүн жарандарына камгер болот экен. Анан ушу мамлекет менен ушу жарандардын ортосундагы мамиле ажырым бизде почти кээде жок кезде болуп калып атат да. Аларда өтө тыгыз экен. Мамлекет деп ошол мамлекет үчүн булар аябай аң сезимди өзгөртүшпөр да. Бизде мамлекет десе көпчүлүк адамдар 5-6 чиновник элестетет да. Мисалы ошол эле жогорку кызматта иштеген адамдарды, министрлерди, депутаттарды, президенттерди, мисалы ошол адамдарды, таасирлүү адамдарды мамлекет деп эсептешет, көпчүлүгү түшүнбөйт да. Негизи мамлекет деген ошол мамлекеттин ичиндеги жарандар да. Негизи. Ошо жарандар менен чиновниктердин мамлекеттик кызмат иштеген чиновниктер менен жөнөкөй жарандардын айырмасы аларда жок экен. Бизде чоң болуп атпайбы? Чиновниктердин жарандар менен жатагы жок, жарандар менен чиновниктердин айырма жатагы жок да бизде. Себеби жек көрүү да бар керек болду бизде. Жек көрүүдө бизде. Бул эң жаманыбыз ушул, эң жаманыбыз ушул болуп атпайбы? Себеби бизде адамдын сапаты өтө төмөндөп кеткен. Ким кайсы жерден мамлекеттик
bir элдин рызкысын жей алган болсо, ал өзүн акылдуу сезет. Ошол жерден жеп алганына, байып алганына куштарланат. Түрктөрдө визетке деген түшүнүк жок экен Түркияда. Жок экен. Ал жерде визетке берсең камалып кетесиң. Кандай? Камалып кетесиң. Ал чоң кылмыштардын катарында экен. Акча берет деген түшүнүк жок экен ал жерде. Мисалы сен кандайча кирип калдың ал жака барып ширетүүчү болуп? Ал жерде ишке алуу дагы өтө жөнөкөй экен. Биз сүйлөп тиги таасирлүү адамды айттырып, анан дайындатыштын кереги жок экен. Барат экен, сизден дипломуңуз барбы? Мындай. Анда сиздин кылган жумуштарыңыз жөнүндө маалымат бериңиз дейт экен. Анан ошол бүт маалымат алып бүткөндөн кийин, жакшы, бизге ушундай кесипке специалист керек болчу. Эми жүрүңүз деп ээрчитип барып, иш жүзүндө дагы сиздин тажрыйбаңыз текшерет экен. Анан сиздин деңгээлиңизди көрүп, жарайт же жарабайт деген жоопту айтат экен. Жооп бирөө эле бирок. Болот же болбойт. Ал жерде эч кандай өзгөртүү, кайры бул болбойт дегенден кайры болтурат деген да түшүнүк жок. Бизде болбойт деп болтура беришет да. Биздегидей негизи мындай адамдардын мындай нааразы болгонун да байкабайсың да. Мамлекетке болгон көз карашы, нааразычылыгын да байкабайсың. Анан мамлекет менен чатагы да жок. Чиновниктер менен эч бир адамдын чатагы жок экен. Мен ошого аябай таң калдым. Себеби биздин ар бир эле кыргыз жаран саясатчы да. Биздин министрлер менен, депутаттар менен чогуу эле жүргөндөй эле айтып беришет да. Күндө чай ичип келгендей элечи. Аларда өзүнө кереги жок нерсеге башын ыртпайт экен. Убарат болбойт экен. Анан жайбыракат жүргөн кишини көрбөйсүң, баардыгы убактысы саналуу. Саат мынчада жумушка барышым керек, мынчада үйгө келишим керек, мынчада мынтишим керек деген бүт программа менен бүт убактысын эзептеп алышкан. Биз сүйлөп көргөн жерде 4-5 болуп сүйлөшүп, анан пиво ичип же шарактап мынтип өздөрүнчө көңүл ачып жүргөн кишини деле байкабайсың. Бош адамды көрбөйсүң да кыскасы. Бардыгы жумуш менен. Анан көрүнгөн нерсеге башын уруп, бир жылда 20 жолу кесип алмаштырдым деген кишини да көрбөйсүң. Бир эле жумушту үйрөнүшөт экен да, ошону менен өмүр бою каткылашат экен. Булар бир азыраак бир жумушту үйрөнсө дагы ошону туура анан тагат кырганда үйрөнүп алып, ошону менен мындай тынбай аракет кылганга аракет кылышат экен. Бизде баягы 2 тонн бетегесин эңсеген кийиктей болуп эле нары чуркап, бери чуркап, бирок кылган жумушун көрбөйсүң да адамдардын. Негизи бир эле жумушту, бирок ушунчалык кылдатык менен, тынбай эмгек менен мындай жасап, ошонун үзүрүн көрүшөт экен да. Мен бул мамлекеттин өзүнүн ички саясатына аябай таң калдым. Ошол Түркиянын өзүнөн чыккан продукцияларды булар аябай ата мекендик продукцияларды аябай колдошот экен. Биринчи ошолор соода саттыкта, рынокто ошолор болуш керек. Анан ошо түрк жарандардын өздөрүнүн дагы жашоо шарты жогору болуш керек деген түшүнүктө аракет кылышат экен. Аябай сонун түзүлгөн система экен негизи. Адам бир нерсени жасай турган болчу болсо, ошол нерсени ошол адам мамлекетке барып туруп патент алат экен. Анан ошол мамлекеттен ошол кылып аткан жумушунун кол тийбестигин алат экен. Анан ал жумушту ал кишиден уруксатсыз башка адам жасабайт да. Мындайча айтканда, сиз бир өзгөчө бир буюм жасап сата турган болсоңуз, ошол өзгөчө буюмдун сиз автор экениңизди тастыктап, ошол буюмду сиз чыгарганга уруксат аласыз. Сизден башка кишилер чыгара турган болсо, сизден уруксат алат экен да. Мамлекеттик камкордук бул бизнесмендерге жакшы экен. Мындайча айтканда, байуу ыкмаларын өтө жөнөкөйлөтүп коюптур. Алар эгерде колуна иш келе турган адамдар эч тартынбай эле иш кылышат экен да. Эч нерседен коркпой. Мамлекеттин өзүнүн талабы бар экен, мынча жумуш иштесең мынча соцфондко төлөйсүң, мынча налогко төлөйсүң, мынча деген талаптар бар да. Ошолорду төлөп коюп, анан сиз жашнакай болуп оокатыңызды кыла берет экенсиз. Сизге эч ким тийишпейт. Анан
ошол мамлекет менен жарандардын ортосундагы мамиле жакшы экен дегеним ошол болуп атпайбы. Алар мамлекетке ишенет, мамлекет жарандарга ишенет. Жарандар кынтыксыз ошол налогторун төлөйт, бир сомун да жебейт. Мамлекет ошол жарандын коопсуздугун сактап берет. Бул эң жакшы нерсе экен. Себеби ортодогу түшүнбөстүк жок. Жашоосунда дагы тынчтык. Эч ойлонбой иштешет. Анан эң негизгиси эмгекчил болот экен. Биз негизи жалкоолук эл болот экенбиз. Жалкоолук. Мисалы биздин жалкоолук кандайча көрүнөт? Анан мен жалкоомун. Ошо кандай сүрөттөйт элең? Аны мен жөнөкөй эле сүрөттөйт элем, биз кыял менен жашайт экенбиз да. Биз кыялданат экенбиз. Мисалы сиз эртең мындай бир ишкана ачам же минтем тигинтем деп ойлоносуз. Аны бирок 10 жылдан бери ойлонуп келатсыз да. 10 жыл мурун келген идея бул сизге. 10 жылдан бери эле ошону ойлонуп келатсыз, бирок ишке ашыра албайсыз. Анан сиз кандайдыр бир сырттан эли жардам күтөсүзбү же бир кандай түшүнбөйм, бирок бизде ошондой өзүнүн оюн ишке ашырган адам аз да. Мисалы түрттөрдө бир ой келдиби, аны эч ойлонбой эле ошону ишке ашырып, анан өтө жөнөкөйдөн башташат экен да. Мисалы бир фабрика кургузуп келаткан киши эмне өндүргөн атат, мисалы бир бут кийим өндүргөн аткан болчу болсо, ошол бут кийимди биринчи колго эле тигип жасап бирди эле сатып келет экен. Анан нөлдөн баштайт экен да бардыгын. Биз элеп мынча миллион болсо, анан кийин мынча станок болсо, анан мынча ишин иштесем деп кыялданбайт экен алар. Биринчи өздөрү иштеп баштайт экен. Любой фирмасы бар кишини сурасаң, биринчи өзү рабочий болуп баштаган башында. Анан баягы атадан балага калган бизнестер эле бир ак сөөктөрдүн балдары эле бир атасынын бир алып калган бизнестерин улантып калгандар эле болбосо, атак жөнөкөй карапайым адамдардын ортосундагы мамиле бүт эле ошол өз күчү менен, анан кичинекейден баштап аракет кылышат экен. Анан буларда ашыкча расход жок экен. Мисалы тайкем менен чорный касса ойнойм, анан жээним менен тигине интем, анан бунун менен чай ичем, анан тигини менен тигинтем, анан тиги тойго барам, анан буга мынтишим керек, тиге тигинтишим керек, тиги жерде мынтишим керек деп отуруп, болгон тапкан акчасын болбогон жака коротот экен бизде. Аларда андай нерсеге башында урпайт экен. Yani ашыкча, мисалы мындай бир койду союп жеп алгандай эле да кыргыз. Бир күндө бир койду союп жеп алгандай эле, себеби биз экономикага көңүл бурбайт экенбиз. Анан ошого окшогон чыгашалар бизге мындайча айтканда каада күтүү менен биз убактыбызды өткөрүп атпайлыбы? Акчаны да ошо каада күтүүгө ошол кадыр бар, анан уят, анан эл эмне дейт деген түшүнүктөр менен жүрүп, болгон ресурстарды биз ошого колдонуп атабыз дагы. Балаңдын таланты, кызыңдын кыялдары ошол коронамыз менен төөлөнүп калып атат да. Ошол мисалы балаңыз бир 500 метр жерде иштеп атса, күндө ошого 10 сомдон 20 сом коротот жол киресине. Ал ошентип 10 жылдан бери ошентип келатат. Ден соолугу эле жакшы болмок да, бир 5 күнгө велосипед алып койт. Ал маршруткада муктаж болмок эмес. Ээн эркин каалаган учурунда барып келе бермек. Биз да ошол нерселерди ойлонбойт экенбиз да. Анан биздин мамлекеттин дагы элдер менен мамлекеттердин ортосундагы мамиленин дагы эмес бир нерсеси ушул болот. Бизде керек болсо ушу велосипед чыгарбайт. Бизде акылдуулар көп. Бүт эле профессор, академик, доктор. Эмгек сиңирген. Бүт эле генерал. Бирок карапайым бир байкуштун жөнөкөй эле бир тагдырына ылайыктуу бир мыйзам жаза албай атышпайбы. Жана ошол нерселерден арылыш керек да. Уят, эл эмне дейт, анан чорный касса, анан тиги шерине, анан кийин аш жемей, анан таш жемей дегенди токтотуш керек да. Анын эч адамга пайдасы жок. Жетимдики да ушунча чоң эле да.
ошонун бардыгы эле айланып келип жегенге өтүп атпайбы? Көрдүңүзбү? Бүт эле кара курсакка сайып коюп атпайбы? Кыргызча жакшынакай эле Кашкай тилде айтып койгон да биздин ата бабаларыбыз. Кара курсактын эмес, калай калктын камчысын чапсын деп. Ошол эле сөз буга эмне деген жоопду айтып атат. Биз ошол курсактын кулу болуп калдык да. Тууганчылык кандай экен? Бизде ошол батышта тууганчылык юбилейибизди деген аябай бошоңдоп кетти да. Аларда тууганчылыгын кармашабы экен? Буларда ынтымак жакшы экен. Буларда боорукерлик дагы жакшы экен. Анан негизи тынч эл болот экен. Агрессивный эмес да. Мамлекетте дагы мисалы полициясы эгер кылмыш кылбасаң, бир одоно жумуш кылбасаң сага тийбейт дагы экен, карап сурабайт дагы экен. Башка мамлекеттерде мисалы мындай жок болсо керек. Европалар ошондой, Европа өлкө мамлекеттер бүт ошондой да. Негизи тынч экен да, элдери дагы тынч. Мисалы ким жүрөт, кайсы улуттан жүрөт, эмнеге жүрөт, чатагы жок. Мен муну эки тармагын байкадым. Бирөөлөр ошол бирөөлөр негизи бул эмени намаз окугандар. Диндин негизинде жамаат болот экен. Ошол бирөөлөр болсо ошол бизнести туура түшүнгөн үчүн, ал жалгыз колунан ишке келбесин билген үчүн баягы ошол ар бир жумушту өзүнүн кесипий адамы жасаш керек деген түшүнүк бар экен да ал жерде. Анан ошон үчүн мисалы айтып атпайм, акчасы бар, акчасын гана колдонот, башка эчтеке кылбайт. Ошого чейин кызык болуп атат. Ошого чейин адамдар бирин-биринин сырын билиш үчүн эмне кылып чогулат экен? Мисалы айына чогулат экен, же жумасына чогулат экен. Ошол кызык болуп атат мага. Биринчи баягы чогулуп бири-биринин сырын билип алыш керек да, мисалы. Мисалы ошол 5-6 чогулганда бири-бирибизге акча берип антип мынте бербейбиз да. Жок, бул ушул эле биз дос болуп жүргөн. Ушул эле биз тууган болуп жүргөн адамдар. Мисалы тууган арасында деле катташып жүрбөйбүзбү? Достор менен деле чогулуп жүрөбүз. Ошо чогулуп атканда эле ушу идея келет экен, ой келет экен, айтат экен. Биз ушинтип чогулуп аткандан кийин ушундай иш кылсак кандай болбойбу? Болот. Анан ошон менен ошолор ошол бизчилеп тиги 5 сом чогултуп алып, чорный кассет көрүш үчүн эмес. Алар ошол жамаатты ошого колдонушат экен да. Мисалы чогуу бир иш кылалы, жашоо үчүн күрөшөлү дейт экен да, мындайча айтканда. Биз акча табалы дейт экен, бизде кантип акча жок кылалы деп чогулабыз да. Кайерден кантип той беребиз? Сен качан той бересиң, мен качан той берем? Акча жок кылганын үстүнөн кеңешебиз биз. Тигилер болсо акча бар кылганын үстүнөн кеңешип атат. Сен кандай станок алып келесиң, мен кандай станок алып келем болот. Бул станокто койсок бул мынча сом берилет, бул станокто койсок мынча сом берилет. Мунун баасы мынча сом, муну иштеш үчүн мындай специалисттер керек деген. Бизде наоборот, сенде канча $5000 барбы? Аны кайсы той берип жок кылгандасың? Балаң үйлөтүп жок кылбайсың тезирээк. Канчадан келет? Кайра акчасы чыгабы? Ал ошонун негизинде. Анын баласы ошо той бербесем уят да. Өмүр бою баласы бездельник болуп жүрсө уят эмес. Жумушу жок болуп жүрсө. Анан ошо той бербей калса уят да. Андан көрө ошол баласына бир кесип нээзи кылып койбойбу ошол акчага? Дейм да мен. Ал өзүнө деле, баласына деле, коомго деле жакшы болуп атпайбы? Мисалы мен далай эле тойго бардым. Ичип жеп эле кетип калабыз. Той берген эле киши банкрот. Жок, ал той берген киши эптеп чыгым жапса экен дейт да, ошол эле. Себеби байларга теңелип атпайбы? Байлардын учу курбайт да. Анын дүнүйөсү бар. Ал бай той берсе жарашат мисалы. Анан орто жашаган адамдарга, чейинки адамдар кыйналып калып атпайбы? Ошого теңелем деп атчы. Мисалы мен макул элем, мисалы дүнүйөсү бар адамдар той берсе сонун эле бол. Себеби биздин өзүбүздүн баягы
кыргыз экенибизди унутпашыбыз керек да. Бирок ошол ылдыйкы катмар ошо өйдөңкү катмарга жетип алганга аракет кылыш керек деген түшүнүктөмүн да. Ошентип байып алып той бере берсин. Эч ким капа болбойт. Кредит алып той берген эми өзүңүз элестетиңиз. Өзүн өзү залогко коюп атпайбы? Бизде байдан коркуп атпайбы? Байды жек көрүп атат. Мен түшүнбөйм, байдан эмне коркот? Байды эмне жек көрөт? Анын атасынан калган дүйнөнү тартып алган жери жок ал. Ар бир байдын өзүнүн тарыхы бар да. Өзүнүн турмуш тагдыры бар. Эч ким жыргап байыбайт. Ал деле убагында тытынып жүрүп анан байыган. Анан байды жаман көргөндөн көрө андан көрө байга жармакташып алып байыганын үстүнөн аракет кылыш керек. Себеби кыргызда жакшы сөз бар, берсе дагы, бербесе дагы бай болсун депчи. Бизде мүмкүнчүлүк аябай көп экен бирок. Элдин саны көп болгон сайын мүмкүнчүлүк аз болот экен да. Ал жерде жер проблема. Конкуренция көбөйөт, бүт адамдын көзү көрүнгөн жердин баардыгы ээленген, бош эмес. Анан тытынган эле адамдар бош жайбаракат жүргөн кишини көрбөйсүң. Анан бизде баардыгы эле жайдак экен да, бош эле жатат. Иштеткен киши жок бизде. Тигилерди иштетейин десе, жер жок. 20 жыл мурун эсинде бүт жайдак болчу да. Жок, азыр деле совсем жайдак экен түшүнгөн кишиге. Салыштырмалуу да. Мисалы 1 квадрат жер таппайсың Түркияда. Болсо да өтө кымбат. Бишкекте мына биз отурган жер. Мына мен 2000-жылы эсимде бар. $3000 болчу ушул жерде баягы барак үйлөр бар эле ушул жерде. Биз отурган жерде. $3000 болчу. Эсимде бар. $2000, $3000. Мына ушул жерде азыр 1 соттук жер $30,000 болуп атат. 4 соттук жерлер, 5 соттук жерлер 3000. Негизи жок, азыр деле мисалы ушу шаардын сыртында арзан эле да. Негизи иш кылыш үчүн адам шаардын ичине эмес сыртына чыккан жакшы дейм да, наоборот. Тынч, кениңгезир, каалашынча иштейсиң анан. Негизи бизде мамлекет менен ошо элдин ортосундагы түшүнүк оңолуш керек да. Biz ар бир жаран мага баланчайып эмне кылып коет, түкүнчөйүп эмне кылат экен деп бир 4-5 кишиден күтпөй, ар бир жаран эмне кылып кое алам десе эле. Мисалы бир 5-6 министр, бир 10 чакты депутат, анан бир президенттен талап кылып атышпайбы? Алардын колунан эмне келет? Сизге ошо эле адам ал. Ашыкча жер жок. Болгондо эле биз ашыкча талап коюп атпайбы аларга? Мамлекет 5-6 эле кишиники эмес да бул. Мамлекет ар бир жарандык. Кыргызстанда жашап аткан ар бир жаран Кыргызстан деген мамлекет үчүн жооп бериш керек негизи. Ошол эле параны берип аткан деле чиновник. Ошол Кыргыздын жараны. Анан өзү берип алып, анан кайра тиги алды бенден дейт. Сен бербесең тиги ташталабы? Мен аба бере албайм деп эле кой. Өзүбүз бара бер дейби. Жок, өзүбүз беребиз да анан кайра өзүбүз жаман көрүп атпайлыбы? Мисалы мен эч ким мага пара бер деп эч ким бир да чиновник келбейт мага мисалы. Мен бир да чиновниктин ушу мага пара бер деп сураганын көргөн эмесмин. Ишиң бүтөбү? Мындай кылсаң бүтүрөм, мындай кылсаң бүтүрөм деп шарт коет. Анан ошо шарттын макул болуп берип атышат. Бергенден кийин тигөнүп калып атпайбы? Себеби ачыккандан каныккан жаман деген сөз бар. Канып калганы бар, ала берет берсең. Сиз бербей койсоңуз, мен бербей койсом ал ташталабы? Ала албайт. Мыйзам деген бар иштейт. Сиз айткандай тызылдатып жаза бер, жаза турган жериңе. Минтпей атат, тигинтпей атат. Биз өзүбүз бүдөмүк иш кылабыз да, анан ошо бүдөмүк ишибиз ишке ашып кетсин деп анан кийин пара берип атпайлыбы? Правиланы бузасың, гаигин жаман көрөсүң. 500 сом алып койду деп. Сен правила бузбасаң 5 сом да албайт гаи сенден. Менден да албайт. Ошонун баардыгы биз өзүбүзгө маселе жаратып, анан кайра башка бирөөдөн издеп атпайлы күнөөнү. Эмне жалпы
Türkiye'nin siyasatı jönündө biraz aytıp koyalım. Erdogan jönündө kanday oylop kaldın? Мыкты президент деп ойлоп калдым. Себеби элине болгон камкордугу өтө күчтүү экен. Элине ушунчалык карайт экен. Президент деп ошондой кишини айтыш керек. Мыйзамдар аябай сонун. Бардык адамдарды мыйзамга көндүрүп, түшүндүрүп коюптур. Мыйзамдар иштейт. Мисалы бизде милицияны жек көрүү деген түшүнүк бар да. Аларда полицейскийди ушунчалык жакшы көрүп. Жакшы мамиле жасашат экен. Себеби мамлекеттин кызматкери деп. Бизде деле ошол жанагы эле тема болуп атпайбы? Ошо эмне себептен жаман көрүп атканыбызды өзүбүз билбейбиз да. Болгону эле ошол чиновниктерге болгон жек көрүү бизде күчтүү болуп калган да. Күч алып калган. Муну жок кылышыбыз керек. Анан мамлекеттин болгон камкордук аябай жакшы экен. Бул үйлөрдө ушунчалык тездикте, жолдорду дагы, үйлөрдү да ушунчалык тездикте сонун кылып куруп коюшат экен. Анан эптеп эле септеп эле биздикиндей кылып үй куруп коюп кетип калбастан, ошол жердин үйдүн айланасындагы стоянкасы, детский площадь, спорт площадь, бүт ошол машина өтө турган жолдору, жөө адамдар өтө турган жолдордун баардыгын кеске алып кошо бүтүрүп кетет экен. Сүрөккө бүткөн жерде бүттү дегенден эчтеке калбайт да, баардыгы тегиз бүтөт. Бизде жол салат, пешоход туntуп коюшат да. Барсаң асфальт турат, пешоход жок. Ал кезинишкен тротуарды кошо жасап кетишет да, анан кийин светофору жок. Сөзсүз жок да, бирдекеси жок. Жадагазы жөнөкөй эле велосипед тебейин десең ошого ылайыктуу дорожка жок. Велосипед макул. Эми жана суу өткөрөбүз, канализация өткөрөбүз деп кайра казып атпайбызбы? Ал жерде баардыгын биринчи ошо мамлекет көзөмөлгө алып туруп, бүт системасын жолго салып өткөн да, анан ар бир иштеп аткан жарандагы ошол мамлекет үчүн иштеп аткан жоопкерчилик менен сезет экен да. Бизде ошол жерден канча сом өйнөп калам деген түшүнүк менен жаңылышып атышпайбы? Өзүнүн алган айлыгына ыраазы болбой, ошол өйнөп калгандын ошол жанагы ачыккандан каныккан жаман дегендей да, алып көнүп калышкан. Өзүңүздүн эле үйүңүздөн өзүңүз уругулгандай эле да бул. Түшүнгөн кишиге мен ушинтип түшүнөм да. Өзүңүн үйүңөн өзүң уругулуп атасың. Аялыңын, балаңын, кызыңын, атаңын, апаңын, бир тууганыңын эле дүйнөсүн урдуп атасың. Сен мамлекетти ошентип эле түшүнүш керек деген ойдомун да. Мамлекет деген биздин үй бүлө. Ал бүлөбүз. Ошондо бизде жакшы жашоо болот. Жөнөкөйдө жашоо болот. Президенттин эч ким жактагы жок. Президент өзүнүн жумушун кылат, жөнөкөй адамдар өзүнүн жумушун кылат, депутат өзүнүн жумушун кылат. Жашоо өзү өтө эле жөнөкөй, аны өтө татаалдаштырып атпайбы, жөндөн эле. Мисалы, жөнөкөй жарандар менен министр, депутат эмне жумушу бар, мен түшүнбөйм мисалы. Экөөнүн кыла турган жумушу экөөлүк. Бирок күндө чай ичип жүргөндө сүйлөшүшөт. Ал мындай, анан тигиндей, анан только ушу жамандаган туура эмес сөздөр. Биз ошодон арылышыбыз керек да. Анан бизге караганда аябай эмгекчил болот экен булар. Ар бир мүнөтүнө чейин эзептеп алып, так туура иштейт экен. Эс алганды да билет экен, иштегенди да билет экен. Же биз иштебейбиз, же эс албайбыз. Анан тайраңдап акча жок кылганда үйрөнгөнбүз. Таяш, касса массанын эч кимге кереги жок мисалы. Анан мен дагы бир таң калганым, ошо аябай заркынып атып барышат, бирок болбой эле бара беришет. Тойго. Чоң кассасында деле, башкасында деле мындай байкап турсаң, бүт эле заркынып барышат, бирок бара беришет. Билип атат кереги жок экенин. Бирок бара берет. Себеби ошого бир өнөкөт кылып алышкан да. Бизде же кыйынчылык көрбөгөнүбүздөнбү,
же өмүр бою эле жайлоодо чалкалап жатып кымыз ичип жүрүп канга сиңип калганбы? Негизи жалкообуз да. Мен деле ошол жалкоонун бири менмин. Жана мен айтып аткан сөздөрдүн баардыгына мен кошулам, мисалы өзүм ошондоймун. Мен өзүм ушундук болгондон ушинтип айтсам дагы жарашмак да. Негизи мен өзүм сынайтып атам. Мен да ошондоймун, мен да жалкоомун. Мен деле ошо сиз айткан Черниковага тойго барам дегендей. Бирок ошодон эми кутула турган учур келди да. Мен ошон үчүн эле айтып атам. Давай токтотпойлу. $500 Черников ойнойлу дегенден көрө $1000 чыгарып бир сынык сатып албайлы. Могу балаңа мындай кесипти окутуп үйрөтүп койбойлу деген. Анан мен бир нерсени байкадым, ушу мамлекет деп айтып калбадыңызбы? Ошо Түркиянын президенти депчи. Өтө мыкты жигит, мыкты адам. Мыкты президент деп эсептесе болот, себеби Түркияны ушунчалык деңгээлге жеткирип койгон ошол адам болот беле. Анан биздин деле мамлекеттер ушундай кылып койгонго, мисалы Түркияга караганда бизде Кыргызстанда наоборот көбүрөөк экен да мүмкүнчүлүк. Байып кеткенге. Биринчиден жанагындай бизде кесипкөй адамдар да көп, билимдүү адамдар да көп. Анан бизде жаратылыш ресурстары деле жетиштүү да. Биз ошол туризмди деле аябай өнүктүрүп алсак, анан биздин өзүбүздүн улуттук брендтерди жогорку деңгээлге чыгарып алсак эле, биз деле сонун жашайбыз. Себеби бизге деле суктанган адамдар көп да сыртта. Акчасы бар, бирок бизге суктанган адамдар бар. Биз ошону пайдаланып кетпейлү.